Токмокто күйүүчү май саткан жер өрттөнүп кетти. Бул тууралуу социалдык барактарда өрт болуп жаткан жердин видеосу тарады. Бүгүн таңгамал Кант шаарында кафеден өрт чыккан. Видеодон байкагандай эле кырсык болгон жерге өрт өчүрүү кызматкерлери келип, жеринде иштеп жатканын байкасак болот. Пожар. Тимур, сен тарттыңбы видеого? Жок, тартып атам. Тек карак чыкса. Мындай кичине көрүндү, өрттөнүп атканы. Ооба. Артынан деле. Жок. Страшно өкүнүп Полный жери. Чаткалда 2 кишини кар көчкү басып калганы видеого түшүп калган. Кырсык карды атайлап түшүрүү иштерин жүргүзүү учурунда катталган. Кар алдында Virtex Gold компаниясынын 2 кызматкери басылып калып, алардын сөөгү ошол эле күнү табылды. Алла өлдү, Алла. Kaç. Denilmedi üçüncü. Üçüncü teң. Kaç da? Aydan kaç emeği. Жүрlem бағалы біле. Алып çıkışpasak. Üstü bir ağda жылы отпай ма çıkar. Bilе, tüyde gelen atay. Kaçta çe, kaçta. Beri kaç, beri. Beri kaç da üstü önüne gel tattı. Чолпон Ата шаарынын тургундары президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Алардын кайрылуусунда президент убада кылган спорт сарайынын салынбай жатканы айтылып, ушул маселени чечүүгө көмөктөшүүнү өтүнүшкөн. Ушул спортчулардын ата-энелеринин атынан кайрылуу жасап жатам. Бул кайрылуу жасаганын себеби сиз Садыр Нуркожоевич былтыр жайында ушу биздин жаш спортчуларга убада берген экенсиз. Ушу Чолпон Ата шаарындагы резиденциянын жанынан жер тилкесин бөлүп берип, Ошченге жаңы спорт сарайынын пайдаланууну түптөп берем деп. Жана ошо спорт сарайды бүтүрүүгө жардамымды, өз көмөгүмдү көргөзөм деп. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Мамбетов деген кишиге ошо тапшырманы бергенсиз. Бирок ал киши бүгүнкү күнү Ош шаарына мэр болуп дайындалып кеткендигин себебиненби, же башка бир себептерденби, ошо сиз берген убадаңыз ордунан жылбастан бүгүнкү күндө турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин артымда турган ушу жаш спортчулар бүгүнкү күнү гана эмес, буга чейин да ушул маселе канча жылдан бери көтөрүлүп келатат. Ушул балдар жетим балдардай болуп, бүгүнкү күнү дагы көрүнгөн мекеменин булуң бурчун өз каражатына ижарага алышып, машыгып келишет. Булардын арасынан Чолпон Ата шаарынын намысын коргон, бүтүн Кыргызстан элинин намысын коргошуп, ушу Кыргызстанда гана эмес, чет жакка да ардактуу орундарды, татыктуу орундарды алып, кыргыз туусун желбиретип келишет. Бирок ушуларга кандайдыр кайдыгер мамиленин кесепетинен мына ушу күнгө туш болуп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сиздин ошо өз берген убадаңызга так туруп, ошол жаш спортчулардын спорт комплексин бүтүрүү берет деп ишенебиз. Жана сизге кайрылуу жасап жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич!